Кызыктай сөз болуп атат да. Материалдар бар, бирок жашыруун болуп калган. Ошондуктан мен айта албайм деген. Анда биз эмне отурабыз буякта? Биздин алдыбызда УКМКнын жетекчиси генерал Сегизбаев кагаздарды момундай эле көрсөтүп аткан го. Интернетке чыгарган го. Апостиль деген бир каякта бир сөздү алып келип ушул жерде ген прокурор экөө мактанып турган го. А биз азыр таппай атабыз деген бул кандай сөз? Демек, генерал Сегизбаев ошол күнү бизди жалган маалымат берип аткан. Ушундайбы? Мен туура түшүнүп атамбы? Жок нерсени бизге көрсөткөн. Туурабы? Идрис Анарбекович, кандай дейсиз? Мен расмий түрдө алынбаган кагазды көрсөткөндөй болуп атат. Туурабы? Башкача айтканда. Расмий түрдө биз документ алган эмеспиз. Белистен эч кандай. Демек, ал жеке өзүнүн жолу менен алышы мүмкүн. Ошол документти бизге жана президентке көрсөтүп, ушул кылмыш деп чоң бир күнөөлөгөн. Мен аны айта албайм, бирок Биз айта алабыз, сиз жок болгонсуз, биз катышып калабыз, туруш жерде суроо бергенбиз. Каяктан алган? Сураганбыз, кана кагаз дегенде бар, мына кагаз деп турган да. Мен ойлойт атам, бул жерде талкуулаган кажети же жок, себеби жашыруун болуп атпайбы? Комиссияны ачыш керек. Бул коомчулукка дүрбөлөң кылган чоң күнөө болгон да. Мамлекеттик мүлктү сатканга аракет жасады, мына ушуга далил болгон кагаз деп айткан. Бөлүшкөн деп, ошондо Шыкмаматов, Салянова, Текебаев процентке чейин бир жомоктор жазып берген болчу да. Мен ойлоп атам, бул жерде кылмыштын толугу менен аракеттери көрүнүп турат. Ушул мурунку КГБнын башчысынын үстүнөн иш козгош керек. Жок дегенде жогорку кеңешти калп маалымат берген үчүн. Может быть, бул административный иш болобу, билбейм мен аны. Бул атайын алдын ала жалган маалымат берген, бул жерде биздин алдыбызда маалымат берген үчүн жоопко тартыш керек да. Бул чоң кылмыш, генерал тарабынан мындай болбойт, мүмкүн эмес. Ошондуктан тезирээк чара колдонуп, совершенно секретный эле, совершенно открытый кылып козгосоңор жакшы болот да. Коомчулук күтүп атат да, жалган жала менен адамдар камалып атат. Ошондо мен сунушум, башкы прокуратура тез арада бир конкреттүү факт боюнча бир жыйынтык чыгарып, чечим кабыл алыш керек да. Анан кошумчамда кичинекей суроо бар. 10 секунд кошуп бергиле. Прокуратурага, силер дагы эле ишти козгойтуңар же баш тартып атасыңарбы, же укугуңар барбы ушундай иш козгогонго? Урматтуу Исхак Абсаматович, биз азыр кошумча текшерүү жүргүзүп атабыз. Кошумча текшерүүнүн жыйынтыгы менен жаңы юридикалык процедура боюнча сиздер дагы эле иш козгоп жүрүп атасыңарбы? Жок, азыр ага жете элекпиз. Азыр алдын ала текшерүү иштери жүрүп атат. Кошумча текшерүү иштери. Ошонун жыйынтыгы менен анан же иш козгойбуз же иш козгобойбуз, ошол чечимди кабыл алабыз да.